Жаңы наабайканада бүгүн алгачкы жолу нан бышты. Ишканада 10 чакты адам иш менен камсыз болгон. Алар Стамбулдагы нан заводдон нанды бышыруунун сырларын үйрөнүп, тажрыйба топтоп келген. Нанды сүйүү менен жасаш керек. Нанды эс алып келип жасаш керек. Эс албай, нервин иштетип жасаса, нан жакшы болбойт, даамдуу болбойт. Даамдуу болуш үчүн адам дегендай чын дийлин, чын пээлин, чын маанайын койсо, ошондо нан болот. Заводто бир түрдөгү жалаң бөлкө нан чыгарылат. Наабайкананын курулушу жаздын башында башталып, бүгүн колдонууга берилди. Мен азыр алгачкы жаңы бышкан ысык нандарды көмөч казандардан чыгарып жатам. Бул жерде саатына 3000, күнүнө 30.000 нан даярдалат. Наабайкана муниципалдык болгондуктан жабылган нандар менен бала бакча, мектеп, ооруканалар жана башка социалдык объектилер камсыз болот. Diğer tarafta ata yurdumuz Orta Asya'yı İşkananın açılışında Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan video konferensiya arkылуу katışıp ийгилик каалады. Андан соң ишкерлер, өкмөт мүчөлөрү наабайкананын ичи менен таанышып, биринчи бышкан нандан ооз тийди. Нандын намадан жакшы экен. Бул жерде эң жакшысы ушул булардын жасалган унду дагы биринчи лабораториядан текшерип, анын сапатын баарды толук кан текшергенден кийин анан нан бышырууга өтөт экен. Анын сапаты дагы жанагы анын бүт технологиясы сакталган жаңы заманбап технология экен. Ишканада нан азыктары Кыргызстанда өндүрүлгөн продукция менен жасалат. Ошондой эле наабайкана заманбап технологиялык жабдыктар менен жабдылган. Даяр нандар базар баасынан төмөн болот. Уланбек Тиканбаев, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук биринчи канал.